Иран Кыргызстандагы мунайды кайра иштетүүчү заводдорду сырьё менен камсыз кылууга даяр. Иран Ислам Республикасы Кыргызстандагы күйүүчү жана майлоочу майлардын тартыштыгы менен баанын кымбатташын жөнгө салууга кызыктар. Бул тууралуу Ирандын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Саид Харрази 8 февралда өткөргөн маалымат жыйынында Евразия Today агенттигинин журналистинин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Иран Ислам Республикасы мунай жана газ кору боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирет. Ооба, акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрү жана анын ичинде Кыргызстан күйүүчү жана майлоочу майлардын таңкыстыгы менен баанын кымбатташын баштан өткөрүп жатат. Бул багытта биз Кыргызстанды чийки мунайзат менен камсыз кыла алабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2 мунайды кайра иштетүүчү завод бар экен жана алар сырьёнун жоктугунан токтоп турат. Иран бул 2 заводду сырьё менен камсыз кылууга даяр. Бүгүнкү күндө бул багытта эки өлкөнүн тиешелүү министрликтери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, деди дипломат. Иран элчисинин айтуусунда Ирандан Кыргызстанга мунай продукцияларын 2 жол менен деңиз жана кургак жол аркылуу ташып келсе болот. Кыргызстан бензин жана башка күйүүчү майлоочу майларды негизинен Россиядан ташып келгендиктен дүйнөлүк энергетикалык кризис шылтоосу менен баа улам көтөрүлүүдө. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында бензиндин өтө көп керектелген АИ-92 маркасынын 1 литри 69 сом 90 тыйындан сатылууда. Ал эми аймактарда баа мындан да жогору. Иран дүйнөдө газдын кору боюнча 2 жана мунайдын кору боюнча 3 орунду ээлейт. Булак Евразия Today чеки туруу. Түркияда 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар башталды. Түркиянын Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар көрүлүп баштады. Бул тууралуу Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысынын орун басары Султан Раев социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Ал Түркиянын спорт жана жаштар министри Мехмет Мухарам Касапоглунун төрагалыгында Изник шаарында өтүүчү 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштуруу комитетинин ишине Түрк мамлекеттер уюмунун генералдык секретарынын орун басары катары катышкан. Анын айтымында көчмөндөр оюнун бул жылдын сентябрь айынын акырында өткөрүү пландалууда. Бүгүнкү күнгө карата 74 мамлекеттен 2050 этноспортчунун катышуусу белгиленүүдө. Көчмөндөр оюнунун алкагында маданий программага айрыкча орун берилген. Оюндун салтанаттуу ачылышына жана жабылышына Түркиянын эң мыкты режиссерлору, сценаристтери тартылган деп жазды Раев. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары буга чейин 3 рет Кыргызстанда өткөн. Булак Евразия Today чеки туруу. Мирлан Нураимовду белгисиз адамдар кармап кеткендиги айтылууда. Эсиңиздерге сала кетсем, өзбек туугандар Кемпир Абад суу сактагычын оазис кылабыз деп мактанган бизди жерди берип жиберүүдөн токтотуп калган патриоттордун сап башында Ураимов турат. Ураимовго мындан бир нече күн мурда УКМКнын балдары эскертүү беримиш болуп, коркутууга аракет кылганын мага айтты эле. Мирлан мырза бүтүн Кыргызстан партиясынын көзгө басар эң активдүү мүчөсү. Эң негизгиси кыргыздын башына кандай мүшкүл иш түшпөсүн ар дайым жардамга талпынып турат. Шайлоочулардын укугу, миграция көйгөйү, Баткен маселеси, Кемпир Абад жана Толгон Токой оор учурларда башын байлап коюп, жеке амбиция, ар кандай кызыкчылыктан баш тартып, чырылдап чуркап жүргөн кыргыздын ак жүрөк мырзасы. Биз акыйкат үчүн күрөшкөн жарандар чындыкты айтып жаткандыгыбыз үчүн бизге жасалып жаткан ар кандай коркутуулардан, басымырлоодон сынбайбыз. Розайым Нарматова. Тез жардам клиникалык ооруканасына жетекчи дайындадык. Садыр Жапаров менен Алымкадыр Бешеналиев жолукту. Президент Садыр Жапаров менен саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев жолукту. Бул тууралуу Супер KG порталына өзү тастыктады. Президент менен жаңы эле сүйлөштүм. Тез жардам клиникалык ооруканасына башкы дарыгер кылып Дамир Дүйшөнов дегенди дайындадык. Ага тапшырмалар берилди, дейт ал. Ал мындан тышкары отставкага кетпей турганын айтты. Мен кайда кетем? Кыргыз мамлекетинен кайда кетем, деди министр. Булак Супер KG. Автоунаанын терезесин караңгылатуу акысы канча болот? Өкмөттүн долбоору. Автоунаалардын терезелерин караңгылатуу акысын 30-50 миң сомдун тегерегинде кылуу пландалууда. Бул туурасында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев ЖКнын укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жыйынында билдирди. Аталган комитет бүгүн машиналардын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү мыйзам долбоорун биринчи окууда карады.
Автоунаа терезелерин караңгылатуу акысы 30-50 миң сомдун тегерегинде болот деп жатабыз. Уруксат кагазы 1 жылдык мөөнөткө берилет. Машинаны саткан учурда жаңы ээси мөөнөтү бүткөнчө айдап жүрө берет. Эгер кийинки жылга караңгылатуу акысын төлөбөсө, сыйрып таштайт. Биз Казакстан менен Тажикстандын практикасын карап жатабыз. Ошондой эле Казакстанга чыкса дагы сыйрыш керек болот. Анткени алардын ички мыйзамы буга жол бербейт. Ал эми Өзбекстан менен Тажикстанда уруксат берүү маселесин карайбыз. Ал үчүн эки өлкө бири-биринин сертификаттарын таанышы керек болот, деди Амангелдиев. Мындан сырткары министр коомдук көзөмөлдүү күчөтүү үчүн терезеси караңгылатылган унаалар CarCheck порталына киргизилерин белгиледи. Мыйзам долбоорунун максаты легалдаштыруу жана коррупциялык тобокелчиликтерди азайтуу. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов караңгылатууга жеңил автоунааларга гана уруксат берилерин билдирди. Жүргүнчү жана жүк ташыгандар колдоно албайт. Ал эми мекеменин маалымат кызматы караңгылатууга автокөлүктүн чыккан жылы боюнча эч кандай чектөө жок экенин айтты. Аны менен катар Исраилов учурда терезесин караңгылаткандарга 5500 сом айып салынаарын айтып, анын көлөмүн 2 эсеге көбөйтүү каралып жатканын белгиледи. Булак Спутник Чекиткейжи. Башкы прокурор Зулушев айтпай дебей барып соттук процесстерге катышабыз. Прокурор жыйында элдин ишенимин кайтарабыз деген максатты жерге тепсеп албайлы деп эскертти. Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушев жылдык коллегиялык жыйын курду. Бул тууралуу аталган органдан билдиришти. Зулушев 1 жылдын ичинде элдин прокуратурага болгон ишенимин кайтаруу керектигин белгилеген. Эмдиги жылы ушул маалда элдин прокуратурага болгон ишеними кайткандыгын сезишибиз керек. Соттор менен кызматташып туура чечим кабыл алгыла. Келген арыздын маанисин түшүнүп окуп, ошол боюнча териштирүү жүргүзүңүздөр, деди Зулушев. Ал ошондой эле капыстан текшерүүлөр болуп тураарын дагы айтты. Облустук, райондук прокурорлордун ишин орун басарларым, өзүм дагы айтпай дебей барып текшеребиз. Соттук процесстерге катышабыз. Бизнесмендердин арыз түшсө, алардын укугун коргоңуздар. Керектүү кагаздарын алып берип, бизнеске шарт түзүңүздөр, деди ал. Прокурор ошондой эле элдин ишенимин кайтарабыз деген максатты жерге тепсеп албайлы деп эскертти. Булак Спутник Чекиткейжи. Кыздарды сойкулук үчүн баеге алып барган өзбекстандык аял. Адам сатуу айыбы менен издөөгө алынган өзбек жараны Бириккен Араб Эмиратынан бае мекенине депортацияланды. Бул тууралуу Интерполдун Өзбекстандагы бюросу кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, 2013 жылдан бери Интерполдун эл аралык издөөсүндө жүргөн шектүүнү бае полициясы кармаган. Тергөөнүн маалыматына ылайык, ал кыздарга айлыгы көп жумуш убадалап, Бириккен Араб Эмираттарына алып барган. Ал жерден алардын паспорттарын алып коюп, өздөрүн сойкулук менен алектенүүгө мажбурлаган. Булак Назар Ньюс Чекиткейжи.